Бишкекте 38 жаштагы аял күйөөсүнүн досу уктап жатканда зордуктагандыгын айтып, арыз жазды. Бишкекте 38 жаштагы аял күйөөсүнүн досу түндө уктап жатканда зордуктагандыгын айтып, милицияга арыз жазды. Бул тууралуу бүгүн 3 декабрда КПРС агенттигине Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда окуя 1 декабрда болгон. Ал күнү аталган аял жолдошу жана анын досу болуп спирттик ичимдиктерин ичишкен. Андан кийин жубайлар өздөрүнүн кабатына көтөрүлүшкөн. Ал эми досуна 1-кабаттан жай даярдап орундук беришкен. Жубайлар уктап калгандан кийин күйөөсүнүн досу аны менен жыныстык катнашка барган. Ал кыйкыр бойгонуп, андан кийин милиция чакырган учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, иликтөө иштери башталды.